куттулук күндөрүнө шерик болушту каалабай калабыз. Өзүбүздү мындай өйдөрөөк сезип калабыз го, машина алып калсак же жакшыраак үйдө жашап калса. Кээ бирөөлөр баарына тиешелүү маселе эмес, албетте жакшылар көп, жакшылар көбөй берсин. Bir adam машина алат экен. Жакшынакай уна алып, жакшынакай унанын дагы мындай 5 жети деп коет го. Кыргызбай ise 5 жети алат дегендей, 5 жетини дагы жакшысын алып, көчөдө барат экен, айылга барып, айылдын көчөлөрүндө барат экен, бир машинасына күйүнөт. Бир жолдогу жаш балдар чуркап койбосун, чуркап чыга койбосун деп жаш балдарга күйүнөт. Эки күйүнүш менен жолдо баратты. Машинада бул жигит жолдо баратты. Жолдо барат экен, эч канчага жетпей бир учурда унанын аркы фарына, деби баягы арткы өчүп жаңа жерге бирөө таш менен урат. Ачуу үстүндө келип, ачуу келгенде акыл кетет деп бекерин айтпайт. Ачуу үстүндө келип баягы жаш бала турат, эки жакты карайт, жаш баладан башка эч ким жок. Жаш баланын карман машина үстүнө отургузуп, сен деп акылы жок тентек деп урушту баштайт. Мушташты баштайт баягы жаш баланы. Бирок ал жаш бала. Бирок кээ бир жаш балдардын акылы эрте толот. Баягы Кудай бергендин баласы 15 жашта үйгө башчы болот, Кудай ургандын баласы 30 жашта дагы жаш бала болот дегендей, кээ бирлөрдүн балдары тез эле бойго жетип калат. Себеби сахабаларды карасак, 15 жаштагы сахабалар сыйлы империяларды, дивизияларды, менмин деген армияларды башкарып турганда, сахабалар учурундагы алтын доордун учурдагы жаш балдар. Азыркы 15 жаштагы балдар көпчүгүндө азыр арчый албайт. Чынын айтканда ошондой. Баягы ачуу үстүндө баланы тилдешти баштады. Бирок бала 1 мүнөткө жымчыртык менен ага жооп беретинде ушундай сөздөрдү айтты. Бир тууган байкем агам инвалид, майып үстүндө майып. Ал өзүнүн ордунан жыгылганына байланыштуу ага жалындым, буга жалындым, эч ким мага жардам берген жок. Мен сизге машинаңызга уруп токтотууга мажбур болдум. Мен мажбурлуктан кылдым бул ишти дейт. Ишенесизби, баягы адам ошол жерде майыпка жардам берет. Кандары агып турган жаш балага, буттары сыйрылган баягы майып жигитке жардам берип, коляскасына отургузуп, өзүнүн апак платочкасын кыпкызыл кандарын арчып баягы баланы. Айтор жардам берет. Жардам берип кеткенден кийин машинасын оңдотпойт эч качан. Эмне үчүн? Себеби унутпаш үчүн. Эмнени унутпаш үчүн? Адамдардын дартын унутпаш үчүн. Адамдардын көйгөй маселелерин унутпаш үчүн. Чындыгында бүгүн биз ар кандай кээде мындай текебирдиктин чоокусуна жетип калабыз. Кичине жакшыраак машина минип калсак, же бир жакшыраак үйдө жашап калсак, кээ бирлөр ошондой өзгөрүп калат да. Айтайын деген маселе, биз эч кайсы абалда өзгөрбөшүбүз керек. Ошол эстелик үчүн, баягы машинанын фары эстелик болуп калсын деген максатта ал эч качан машинасын оңдотпой өмүрү ошол теризде өтөт да. Айтайын деген маселе, урматтуу бир туугандарым, жаштык учурубузда, жаш бала кезибизде, менин башымдан өткөн окуя, ойноп турган учурубузда бир бала көчөбүздөн өтүп жаткан машинага ылай, таш эмес, ылай менен уруп жиберди. Бардыгы качып кетти, мен калып калдым. Баягы, албетте, түшкөн шофер эки жакты карады, арак ичкен экен, биринчи мени күмөндүү деп сезди да. Биринчи мени күмөндүү деп, мени кармап, сен төлөйсүң, сен неме кылдың, сен таш урдуң деп, машинасы бирок жарылган эмес эч кайсы жери. Мурда жарылган жерди көрсөтүп туруп, сен ушул жерге урдуң. Ал мурда жарылгандыгы байкалып эле турат эле. Ана мен ылай урган досум ылай менен урган жерин карадым, ылай чапталып дагы эле турат. Ал жерди көрсөтпөй эле башка жерди көрсөттү шофер. Анын артынан анысы бунусу ызычуу болду, кошуналар барды, эми айылда ошондо кошуналар барды чуркап чыгат, ызычуу болсо эле ким не болду деп. Баягы BBC аялдар бар, алар биринчи болуш керек, чуркап чыгат. Анан ошентип апамдын эң чоң ошол учурдагы өкүнгөн нерсем, ошол апам чыгып туруп, апам өтө кыжаалат болуп кайгырган менден. Балам, сен ушундай кылдыңбы деген суроону койгондо, мен ушул суроо апамдан келсе, мен үчүн эң оор суроо бул апамдан келген суроо да. Эгер ушул ишти сен кылдыңбы деген болсо, бул эң оор суроолордун бири болуп эсептелет да. Апама мен айттым ачыгын, апам мага ишенет, мен кылган жокмун. Бирок баягы доомат кылып туруп алган.
чындыгында домат кылып туруп алган шофер. Апам канчалык урушту, нерв болду, нерви кетти апамдын. Кана болбосо бир сыныгын таап берчи деп сыныгын баягы шофер таап алган жок. Себеби мурда сынган сыныгы. Мурда сынган фар, мурда сынган айнеге. Шултоо кылып төлөтүп алайын деген маселени кылган да бул. Өзү дүпүл арак ичип алган. Айтайын деген маселе, биз бирөөлөргө домат койсок, ал өзүбүзгө башыбызга келет. Кийин айлар жылдар өттү, ал өзү бизге жалынып келди. Жеке мага проблема түшүп иш келди. Мен жок деп деласын башка жерге таштап койсо болот эле. Бирок мындай тоо менен көрүшпөйт, адам менен көрүшөт дегендей, биз менен көрүштү, биз жамандык кылып койсок болот эле. Бирок биз кайра жакшылык кылдык. Себеби жамандыкка жакшылык кылуу эр адамдын иши. Чындыгында жакшылыкка жакшылык кылуу жакшы адамдын иши, бирок жамандыкка жакшылык кылуу бул эр адамдын иши чындыгында. Ошондой маселе, урматтуу мусулман туугандар.